Daniel'e hoşlandı. Daniel'e hoşlandı. Hakikat seçim olsun. Hakikat seçim olsun. Sot adaletli karasın. Sot adaletli karasın. Бүгін 22 декабрда Нарын шаарынын тургундары Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын алдына акыйкат толук издеп нааразычылык акциясына чыгышты. Анда мындан 1 жыл 10 ай мурда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын опер кызматкерлери 2000 жылы туулган Нарын шаарынын тургуну Бишкек шаарындагы ички иштер министринин алдындагы Алиев атындагы академиясынын 2-курсунун студенти Даниэл Азимовду баңгизат алып жүрөт деп кармашкан. Даниэл Азимов кармалгандан бери карай анын баш коргоо чарасын Октябрь райондук соту карап жатат. Даниэлдин жакындары анын ак экенин, сотто анын бир дагы күнөөсү далилденбегенин айтып жатышат. Миржан Кыдыралиеванын айтымында, мындан мурдагы соттук отурумга катышып келе жаткан прокурорго ишенбөөчүлүк көрсөтүп, аны соттук отурумга катышпасын деп арыз жазышкан. Андан соң ал соттук отурумга катышпай, анын ордуна башка прокурор дайындалган. Жаңы катышып жаткан прокурор кечээги соттук отурумда соттон Даниэл Азимовду 12 жылга эркинен ажыратып, андан сырткары 1 миллион айып пул салууну сурап жатат. Азимов Даниэль 19 жашта ошо жала жаап ГКМБнын оперлери баламды уур токмокко алып туруп жана спайс дегенди тыгып коюп 2 жылдан бери ушу кармап ушу СИЗО ГКМБде жатат да. Балам коронавирус болду 2 жолу 2 ирет жаңы эле больницадан чыкты. Анан кечөө процесси болду. Ага чейин биз дагы ушу генеральныйга келгенбиз. Генеральныйлар бизди кабыл алган. Ошо эски мурдагы Акматов Медерди прокурорду алмаштырып бергиле дегенбиз. Ал алмаштырып берди Акматов Медерди. Жаңы прокурор келиптир. Анан кечээ ошо процессинде мен өзүм лично катыштым. Ошо процессте деген ошо уже пренияга келип, уже акыркы чечим болуп аткан үчүн азыркы жаңы прокурор менин балама 12 жыл берилсин, анан 1 миллион штраф берилсин деп айтылды да. Биз ошого эме болуп нааразы болуп азыр ушу генеральный прокуратурага келдик. Бизге жакшылап эме карап берсин. Эч бир күнөөсү жок, күнөөсүз далилденген эмес болсо дагы 12 жыл 1 миллион штраф менен эме берилсин деп ошондой прокурор ошону талап кылып атат. Эртең саат Октябрьский сотто саат 4-тө кайра сот болот. Уже акыркы чечими келип калды. Эртең уже өкүм чыгарат го деп ойлоп атабыз биз соттучу. Анан соттун дагы Кудайдан тилеп атабыз, баарыбыз тең ыйманын тилеп атабыз. Ошо Абдуллаев болоттун балама туура чечим чыгарып берсин, баламды эмесин ак жеринен каралап атышат, ошо актап берсин деген эмебиз менен келдик да ушул жергечи. Баламды актап берсин, бизге чыгарып берсин. Кенедей балабызды 19 жаштагы балабызды каралагандын үстүндө эле болуп атат да. Бир далили жок булардын. Бир далили жок. Эч кандай далили жок болсо да прокурор ушул жерден 12 жылды сурап атат. Биз ошого нааразы болуп, ушу азыр генеральныйга туугандарыбыз менен келдик. Азыр бияктан дагы эме кылып атышат, бизге айтып атышат, эски прокурорго эме кылабыз депчи. Чара көрөбүз депчи. Анан эми азыр эртеңкисин күтүп атабыз. Ошо кыргыз элиме кайрылат элем. Ошо кайдыгер карабаган баарыңыздардан суранат элем. Эртең Октябрьский сотко саат 4-тө ушу баламдын тагдырына чечилген атат. Ошо сот өкүмү чыгарылган атат уже. Ошого келип бериңиздерди, бизди колдоп бериңиздерди суранат элем. Азыркы бийликке да кайрылат элем. Байыңкы бийликтерге деле кайрылганбыз, бирок ошо эч кандай жыйынтык болбой атат. Анан азыркы Талант Мамутовго да кайрылат элем, Камчыбек Ташиевке да кайрылат элем. Суранам сиздерден жардам бериңиздерди. Кенедей 19 жаштагы баламдын бир да күнөөсү жок. Бияктан өздөрү оперлер эле өздөрүнүн күнөөсүн жабыш үчүн менин баламды садага чабып атышат. Кескен кезебиз деген эмеде эле отурушат да. Биз эми азыр ошо чындыкты, акыйкатты издеп жүрөбүз да. Сотуна буга чейин бир нече сотуна катыштым, ушу Азимов Даниэль менен иним болот. Анан кийин мен да келип катышып келип кетип атам. Анан ошол жерден анан Акматов Медер деген аттуу мамлекеттик айыптоочу катышып аткан буга чейин. Ал киши бир беткей карап, только ошо күнөөлүү жабырлануучу тараптан бешбетер эле ошо жалаң ошо тескер гана сүйлөп туруп бизге кыжырыбызга тийди да. Анан ошол биз Ген прокуратурага келип ошол талапты койдук. Биз ошо гос обвинительди алмаштырып бергиле, бирөөңчө мыйзамдуулукту карабай атат деп. Ошо алмашкандан бери бала ооруп, 1 айдан бери коронавирус болуп, мурун повторный болуп, кайра больницада дарыланып атты. Анан эми кичине жакшы болуп калды буюрса. Анан кайра сот көчө болду 23-үндө, 21-инде. Анан ошондо кайра мурунку прокурор кайра келип, мыйзамсыз ошо сот залына кирип, ошо жерде киргизип, ар жакка кирбесе да ошо жерде тыңшап турду да. Сен эмне тыңшап, эмне интерес болуп атат сага десек, силер билгениңерди кылгыла. Мен өзүм билем эмне кылышты деген ушундай бизге кыжырыбызга тийип, мыйзамдуу кайрылгыла.
прокуратурага жазгыла деп ушу бизди ушинтип атты. Ошон үчүн анан кайрылып эмне үчүн анан мыйзамсыз болуп атат деп. Ошол жерден бул жерде баланын күнөөсү далилденген жок. Сотто баарыбыз эле мындай юрист эмес адамдарга деле, жөнөкөй эле адамдарга деле түшүнүктүү болуп атат бижендечи. Биженде же распространение, сохранение деген статьялар коюлуп атат. Ошонун бирөөнө да далил жок болуп атат. Бул жерде ошо бала баргандыгы үчүн күнөөлүү деп эле ошону алып барып эле өздөрү коюп алып эле өзү сценарий түзүп алып эле ушундай бир неме болуп атат. Биз акыйкатты издеп жүрөбүз. Ошол мен дагы атайын интерес кылып эми байке деп сурандым. Эмнеге мындай болуп атасыз? Мына адамчыл айтыңызчы, же сиздин бирдемеңизди бирдеме кылды беле ушу бала? Эмне себептен мынчалык интерес кармап ушунчалык артынан түшүп атасыз? Айтып эле коңузчу, же сизди бирөө ушинтип тапшырма берип ушунун артынан түш деди десе, сен мага алдыңдай суроо бергенде кимсиң деп эле сөзгө келбей, бар кет деп эле ушинтип неметип койду да. Туура эмес мамиле кылып атат да бизге. Анан ушул аябай мурун городской судто дагы баш коргоо чарасын карап, башка городской сот карап атса да ошол жака да барып аңдып, терезесинен шкалап, ушу бизге аябай өзүбүзгө дагы бир жинибизге да тийип атат, бир чети кызык болуп атат. Мынча эмне кызыгып, ушу прокурор болбой эле башкача жумуш аткарып атат да бизгечи. Прокурор же ушул прокурордун баары ушундай болобу, же биринчи жолу көрүп атабыз мындай сотту, прокуратура менен мындай деле биз буга чейин мындай бир дагы жолу түшүнүктө жазып же кылмышка тартылган бир туугандарыбыз да болгон эмес да. Анан бул биринчи жолу ушундай көрүп таң калып атабыз, ушундай акыйкат. Бул жактан эми карайбыз, ооба биз наказание кылып коебуз, анан кызматтык чара көрөбүз деп коет. Анан барсак, өткөндө деле ушинтип айтышкан, бирок барсак мага эчтеке кыла албайсыңар, мени эчтеке кыла албайт, эч кимдин колунан эчтеке келбейт деп эле көчө ошондой эле сүйлөдү. Эч ким эчтеке кыла албайсың, барчу жерге баргыла деп. Мен ойлоп атам, бунун анда үстүнөн бир колдоп турган бир аябай күчтүү киши бар окшойт. Ошо сен болгонун жаза бер, болгонун кыла бергиле, анан мен жооп берем деп бирөө ошенткен окшойт деп ойлоп, эми точно эмес, бирок ошондой ойлоп ой пайда болуп атат биздечи. Божомол пайда болуп атат. Анда ушуну карагыла депчи. Анан бул жерде баягы сотко деле үмүт артып атканбыз биз башындачы. Эми баягы далилдер жок болсо, бүт немелери далилденбесе, эми сот деле сотто ийбейт болуш керек. Эми акыйкат бар болуш керек деп биз, бирок азыр акыркы моменттерде ошо түңүлө баштадык уже. Бул соттосо болот турбайбы? Апапакай адамды деле алып барып эле күнөө коюп эле статья бирдеме десе эле айтат экен булар. Статья коюлуп калган, кылмыш иш козголуп калган, эми ошол менен кыймылдай албайбыз. Анан ушул боюнча эле кетиш керек деп эле айтат экен. Анан күнөөсү далилденген, далилденбеген деле булар эч кандай кызыкчылыгы жок экен да. Даниэлдин атасы баласынын эч кандай күнөөсү жок экенин, ак жерден ушундай каралууга туш болуп жатканын айтып, жалпы кыргыз элинен жана азыркы бийликтен жардам сурап кайрылды. Урматтуу эл журт, азыркы бийликтин өкүлдөрү, мен силерге кайрылып кетет элем. Мана балам 2019 жылдан бери, 1 жыл 10 айдан бери ушу камакта туруп атат азыр. Өткөндөн бери айтып эле атабыз. Булардын эч кандай эч далили жок болуп атат. Такыр анан бизди каралоонун гана үстүндө болуп атышат да. Биз могу ушу жакын арада мурда кайрылдык эле бул бийлик өкүлдөрүнө. Анан булардан деле билбейм кандай неме болуп атат. Бул Октябрьский районунун соттору бизге эч кандай реакция берген жок да. Мына кече болду, кече саат 4-тө болгон. Бул каралоочу, бул прокурор болсо балага 12 жыл деп, анан 1 миллион акча штрафы менен деп неме кылып атат, каралап атат да. Эч күнөөсү жок, күнөөсү далилденди деп атат. Бизге күнөөсү далилденген, эч күнөөсүн коюп бере алган жок да биздин бетибизгечи. Эми ушинте берсек болобу эми? Макул, биз макул болбойбуз да. Мен баламдын актыгын көрүп туруп, мен кантип макул болом? Биз буга баш ийбейбиз, биз аягына чейин күрөшөбүз муну менен. Биз акыйкаттык үчүн, мен мисалы бирөөлөрдөн жумуш сурап келип аткан жокмун. Мен акыйкаттык үчүн гана баламдын ак экенин мен билип атам, көрүп атам. Мага булар эч далил кое албагасты. Далил көргөзүп беришкен жок. Бирдеке болсо эле чуркашып эле булар өзүлөрү провокация уюштурганга аракет кылышты. Мисалы кече мурдакы прокурорду бул жумуштан биздин ушу делодон отстранить этип алып койду эле. Кече ушу прокурор келип алып, кайра бизге тийишип, жөөлөп өтүп, кабинетке кирип алып, бизди ушундай раздражать этип тийишти бизгечи. Биз дагы ошол жерден сабырдуулук кылып, бири-бирибизди тыйып арам турдук ошол жерден. Сен эмнеге кирип атасың десек, мен силердин ишиңер бар дейт да. Мен бу жер менчигиндей колдонуп атат ушу Октябрьский
райондук сотту булар менчигинде колдоп атат. Аны болсо сот болсо, бизде болсо сот процесстен эшикке айдап чыгып атат. Биз качканга болбойт. Биздики негизи ачык эле сот. Анан эмне десек, неме бул пандемияга карата дейт да. Анан биздин справкабыз деле бар. Мен справкамды деле көргөзсөм болот азыр. Биз пандемияга мен тапшырып алып койгом. Мен тазамын депчи. Аны деле неме кылсак болбойт деп. Булар жок, болбойт. Биз мына 1 метрден да алыс отуралы дедик. Мына мен атасы катары катышайын десем болбойт, жок, болбойт деп. Бизди чыгарып салды дагы, аттестат этип салган прокурорду кийирип, ичине кийирип алып атат да булчу. Ага уруксат берип, бу жерден эми ооз жакка туруп алып ал угуп атат. Эми бизди ушундай положение, буларга эмнеге мынчалык неме кылып атышат билбейм. Анан кенедей биз бирдеке сүйлөсөк эле, давай жазгыла буга. Буларга заявление жазгыла, бирок протокол түзүп койгула. Булардын поведениясына тигиндей кылгат, мындай кылгат, бизди да кошо баягы давление көргөзүп атат бизгечи, булар өзүлөрүнө барат. Анан биздин айлабыз кетти. Эл журт, сиздерден суранабыз, бизге жардам берип койгула. Жардам берсеңиздер жакшы болот эле. Биз элден эле жардам болбосо кандай эчтеке неме кыла албай калдык. Жаңы бийликтерге да кайрылып кетет элем. Ушу жардам биздин бир үнүбүздү угуп коюңуздарчы. Биз акыйкаттык үчүн күрөшүп атабыз. Акыйкат балам ушундай бир азапка кабылдадам да айткандачы. Жөндөн жөн эле. Эч далили жок булардын. Эртеден бери айтып атабыз. Мына ушул кара куртка кийген жаран Даниэлдин жакындары нааразычылык көрсөтүп жатканы прокурор Медер Акматов экен. Эскерте кетсек, 17 ноябрда Даниэль Азимовдун жакындары акыйкаттуулук издеп, өкмөт үнүн алдына нааразычылык акциясына чыгышкан эле.